Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Өлкөбүздө көпчүлүккө күтүүсүз болгон чечими менен Бишкектин 1-май райондук соту коомчулукта ар кандай өңүттөгү талкуулардын келип чыгышына себеп болду. Өздөрүн кемпирабатчылар деп атап, коомчулукта кемпирабат иши деген ат менен белгилүү болгон кылмыш иши боюнча айыпталгандардын баары акталып, сот залынан бошотулушту. Кемпирабат иши делгени менен иш жүзүндө бул жарандарга массалык башаламандык жана бийликти күч менен басып алуу беренелери менен иш козголуп, тергөө аяктап, сотто каралып жаткан болчу. Соттун чечимине эч ким комментарий берүүгө укугу жок делгени менен, сот эмес башкасы болсо дагы мындай чоң маанилүү жагдайда коомчулук өзүнүн пикирин билдирбей койгон жок. Бул иш боюнча жалпы 27 жаран шектүү катары кармалган болсо, кийинчерээк алардын 5-өсүнүн иши алгачкы кылмыш ишинен бөлүнүп алынып, өзүнчө тергелип жаткан болчу. Прокурор 22 айыпталуучуга 20 жылдан абакка кесип, мүлктөрүн мамлекетке алууну суранган. Бирок сот негедир толугу менен актоо чечимин кабыл алып, жок дегенде айып салууга да өкүм кылган жок. Биринчиден, элдин көпчүлүгү булардын акталышында өлкө жетекчилигинин сотторго эч кандай кийлигишүүсүз эркин койгондон кабар берет деп кабыл алышса, экинчи жагынан соттор ошол эркиндикти, көз карандысыздыкты өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн пайдаланып, адилеттүүлүктөн тайып жаткандыкта, реалдуу, мыйзамдуу чечим чыгарбай жаткандыгына күмөн санап жатышканын айтып отурушат. Балким бул жерде чоң коррупция жаткан болушу мүмкүн деп божомолдогондор да аз эмес. Бирок сот бул кадамга канчалык таза же таза эмес жол менен барганын албетте балким тийиштүү органдар териштирип, тийиштүү маалыматтар менен иштеп жатышкандыр. Кандай болгон күндө да Азимбек Бекназаров, Равшан Жээнбеков, Жеңиш Молдакматов, Айданбек Ахматов, Марат Баязов, Айбек Бузурманкулов, Илгиз Шаменов, Тимур Махмудов, Рита Карасартова, Клара Соронкулова, Али Шабдан, Эрлан Бекчороулу, Асия Сасыкбаева, Гүлнара Журабаева, Перизат Суранова, Улукбек Маматаев, Таалай Мадеминов, Чыңгыз Капаров, Нурлан Асанбеков, Атай Бейшенбек, Акыл Айтпаев жана Мамбетжунус Абыловтар бүгүн толугу менен акталышты. Арасында жаштык кылып же ана башчыларына алданып, азгырылып калгандары да бар экенин эске албаганда, бул топтун негизги мүчөлөрүнүн мындан ары элди жалган маалыматтар менен удургутуп, коомдо туруктуулукту бузууга аракет кылбайт деп ишенгендерден көрө, булар кайра эле үйрөнгөн адатынча болор-болбос жалган, провокациялык аракеттерин токтотпостон, тымызын түрдө болсо дагы бузукулугун улантат дегендер басымдуулук кылып жатканын байкоого болот. Эми анын баарын убакыт көрсөтөт. Түшүнбөй калдым. Бу кандай негизде, эмне негизде акталды булар? Ал эми прокуратура эмне үчүн 20 жыл сурады? Эмне үчүн конституцияга салыш керек деди? Бу жерде ар кандай адамга күмөндүү ойлор туулат да. Күмөндүү ойлор туулат. Эми көрөбүз эми дагы кандай кылып булар дагы акталып чыккандан кийин булар тынч жүрсөгө түзүк. Эгер тынч жүргөн болсо, мамлекетке тынчтык керек бизге. Жанагындай ызы чуунун элдин өңүрүн башка жака буруунун кереги жок. Ошон үчүн булар эми элди тескери жака бурбаш керек. Акталгандардын өздөрү албетте аларды актаган 1-май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыков идеалдуу чечим чыгарганын айтып, мындай болоорун такыр күтүшпөгөнүн билдиргендей болушту. Айрымдары президентке ыраазычылыктарын билдирип, ал эмес кээ бирлери мамлекет тарабынан аларга компенсация төлөнүп берилиши керектигин дагы айтууга үлгүрүштү. Албетте мунун баары сот системасы өз алдынча иштеп жаткандыгын, соттор өздөрү билгенин кылып жаткандыгынан кабар берип турат. Бир эле бул кемпирабатчылар эмес, башка сот иштерин дагы карап көрсөңүз, соттон күйдүм деп безилдеп, утуру президентке, утуру Камчыбек Ташиевке кайрылып жүргөндөр дагы аз эмес. Эми албетте сот деген сот. Кимди жыргатат, кимди жыргатпайт, ал өзүнүн мыйзамдардын негизиндеби же эмненин негизинде болсо дагы кабыл алган чечимине жараша болот. Бирок эми бул акталды делип жаткан жарандар мындан ары кандай кадамдарга барат? Провокациялык иштерин улантышабы? Элди калпчындын баарын аралаштырып, башын айлантып, ар күнү ар кандай ролдорду ойноп, бир күн машинасынан граната чыга калып, бир күн дагы башка сценарийлерди пайда кыла калып, бар жоктун баарына президент Жапаров күнөөлүү, мунун баарын генерал Ташиев кылып жатат деп элдин назарын туура эмес жактарга бурууга жанда албастап, дагы далай концерт коюшабы жокпу, аны эми убакыт көрсөтөт. Негизи түрмөгө жыландын баласы дагы түшпөсүн, эч ким андай жамандык көрбөсүн деңизчи. Бирок атайылап коомду бөлүп жарып, элди туура эмес жолго үгүттөп, көрүнгөн темага эксперт боло калып, көрүнгөн нерседин баарын мына президент сатты,
мына генерал сатты деп эле ач кыйкырык салып, бир туруп Кемпирабадтын жээгине барып алып, бир туруп кафеге чогула калып, бийликти кантип алсак болот деп тытынганын токтотушса бир жөн. Же реалдуу оппозиция болуп, реалдуу пландары менен, программалары менен атааңдашпаса, жөн эле эптеп чаң тополоң чыгарып, анан бийликти бир нерсе кылып алсак эле болду деп кутура берсе, албетте мамлекет үчүн кооптуулук жаралбай койбойт эмеспи. Бирок азыр бул топтун ишине акыркы чекит коюла электигин унутууга болбойт. Алдыда дагы 20 жыл абакка кесүүнү сураган прокурорлордун позициясы бар. Алар 1-май райондук сотунун чечимине макул болбой, жогорку инстанцияга кайрылууга укуктуу экенин билебиз. Демек, маселеге азырынча чекит коюлду деп атоого эртелик кылат. Окуя кандай өгүттө өрчүшү эми прокурорлордун кадамына жараша болот. Президентибиз баягы бардыгына коридор ачып берди да, мындай айтканда мүмкүнчүлүк берип атат, эркиндик берип атат. Мынакей, мен сотко да киришпейм. Ошол Кемпирабадчылардын акталып кетиши дагычы ошол президенттин адилеттүүлүгү болуш керек деп ойлойм да. Эгерде бул чыныгы эле баягы саясат кыла турган болсо, бул жердечи президент жана башка тиешелүү өкүлдөрү киригишип, булар чыгарбай коймок да, менимчечи. Бул акыкат адилеттүү бийлик экендигин өздөрү далилдеп койду да. Экинчи тарабын караганда бул бир гана адамга эмес, бул жалпы эле биздин мамлекетибиздин аброюна шек алып келип коюшу мүмкүн. Анткени айрым ошол Кемпирабадчылар деген туура эмес маселелерди көтөрүп, туура эмес сөздөрдү айтып келишкен да. Ошторго мындай эскертүү иретинде бир нерселерди мындай эмени жанагындай жоопкерчилик жүктөп туруп анан чыгарыш керек эле да. Акталып кетти дегени мага да таң калыштырып атат да. Бул бир эле мага эмес, коомчулукка дагы. Президентибиз сот иштерине аралашпагандыгы көрүнүп эле турат да, сот өздөрү чечсин деп. Эгерде сот ошондой чечкен болсо, ушуну мыйзамдуу деп чечкен болсо, эми ал соттун үстүнөн дагы териштирүүлөр болот да. Эми чындап мыйзамдуу чечтиби же анда эмне үчүн ушунча жылдан бери камап, ушунчадан бери камап отурду дагы аягындан ана мындай эч кандай күнөөсү жок деп чыгарып ийди. Анда тергөөчүлөр, прокурорлор эмне болот дегендейчи. Анан ушул чечим чыныгы акыйкат болдубу, мыйзамдуу болдубу же мыйзамсыз болдубу, мен ойлойм мунун үстүнөн да эми териштирүүлөр болуш керек да. Жалпылап айтканда өлкөбүздө чоң долбоорлор активдүү иштеп жаткан учур. Өлкө жетекчилиги ар бир учурга жетиштүү жана оперативдүү чечимдерди кабыл алып, аким эмес айыл өкмөт башчысы көзөмөлдөшү керек болгон маселелерге чейин карап, убакытты максималдуу түрдө мамлекетти алдыга карай жылышына сартап жатканын баарыбыз көрүп турабыз. Ал эмес элдерге ар кайсыл маселелерди түшүндүрүү иштерин дагы жогорку бийлик жеке колго алганына күбө болуп келе жатабыз. Салык маселеси болобу, кен казуу иштери болобу, көлгө бир нерсе куруш керек болуп жатабы, жолдордун сапаты болобу, рекламалык такталар болобу, стадиондор болобу, имараттар, мектептер, кыскасы ар бир маселеден бүгүнкү президент Жапаровдун дагы, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин дагы кабары бар экени баарыбызга түшүнүктүү болуп калды. Кабары гана болбостон жеке көзөмөлүндө экенин дагы бир аз акылы бар адамдардын баары аңдап жетиштүү болуш керек. Бирок баягы эле жатып ичер айрым жергиликтүү бийлик өкүлдөрү напсисин тыйып, арам акчага сугунганын токтото албай жатканы албетте зээниңди кейитпей койбойт. Кызматка бараарда көрүнгөн жетекчинин эшигин сагалап, өлкө жетекчилигине көрүнүп калсам экен, көзүнө илинип калсам экен деп жаны тынбай, эмне десе макул болуп, баарын кыйратам, мен күнү түнү чуркап иште беремин деп алышып, кызматка келгенден кийин мандыраж болуп, кайсыл ишти каерден башташын билбей, Жапаров же Ташиев келип айтмайынча шаар же райондун эмес, өзүнүн офисинин алдындагы чөптү оруп койгонго жарабай олтургандары аз эмес. Буларды мурдагыларга окшоп өзүңөр акча таап, мынаны жасап койгула деп айткандан кийин, же мага мынча миллион пара алып кел, доля алып кел деп айткандан кийин, тетирисинче мына акчаны ал дагы шаарды же айылды өнүктүр, жолдорун кур, сууларын чыгар, мектеп, балдар бакчасын, парктарды кур, ишканаларды кур деп атса дагы, эзилгенден эзилип, бошошкондон бошошуп, же эл менен кыйратып тил табышып сүйлөшө албай, же мынаны курамын деп чыгын албай, бөлүнгөн акчаларды өздөштүрүп жетише албай калып жаткандары албетте өкүнүчтүү. Аткарылып жаткан иштерди көргүсү келбей, интернетте отуруп алып, ойду тоону сүйлөгөн акылдуулар болсо андан көп. Бийлик мынаны аткарды, рахмат, жакшы иш болду десе, пактакор деп шылдыңдап, бийлик мынаны аткарбай жатат, жасап берсе жакшы болот эле десе, бузуку деп атап, биринен бири кем калышпай, өмүрүн эч пайдасыз кыйбат ушак менен өткөрүп жаткандар андан көп. Же кыргызча так сүйлөй албай, же орусча так сүйлөй албай, ал эмес же бир жерге иштейин дебей, жөн эле телефон чукуп, тантырап, бардык темага эксперт болуп алгандары андан көп. Кыскасы, ар ким өз билгени менен убара. Бирок өлкө жетекчилиги ар бир саатты туура пайдаланууга болгон күчүн жумшап жаткандыгы дагы чындык.
Бул эмгектин баарына тарых өз баасын берип, албетте бааланат. Болгону баарыбыз биримдикте, ынтымакта мамлекетибизди өнүктүрүүгө салым койсок, тезирээк алдыга жылабыз. Өзүбүзчө эле куру кыйкырык кылып, колубуздан эшектин тушоосун чечиш дагы келбегенине карабай, акылдуу боло берсек, анда өзүбүздүн дагы, өлкөбүздүн дагы тез өнүгүшүнө тоскоол болуп, бир аз убакытты жоготууга туура келип калат. Ал эми Кыргызстан үчүн азыр эч кандай тоскоолдуктарга карабастан мүмкүн болушунча тезирээк алдыга жылып кетиш керек болуп турат. Ансыз да кызыл байрак, ак байрак болуп бөлүнүп, саясаттын сасык оюндарына баарыбыз башыбызды тыгып алып, болушунча ар кимге колдонулуп жүрүп, ушул күнгө келдик. Эми андай кылбаш керек экенибизди акыры биз деле түшүнүп жеткен убак келди болуш керек. Саламатта калыңыз.